Жаз алды менен башталган ишембиликтин алкагында Ак Суу районунун мекеме ишканалары тарабынан ишембилик уюштурулду. Ишембиликке район аймагындагы ишканалардан жалпы 1300дөн ашуун кызматкер тартылды. Алар жол жээктерин таштандылардан арылтышты. Тазалык күнү район аймагында жалпысынан 180 жаамат чыгып, учурда ушул Каракол Тепке жана Түп автоунаа жолунун жээгин тазалап атабыз. Жалпысынан ушул 1200дөй кызматкер жана жергиликтүү тургундар менен өтүп жатат. Ошондой эле ирригация тармагында дагы бүгүн Подгорный анан Правда арыктар тазаланып атат. Ал жерде дагы жергиликтүү тургундардын салымдары өтө чоң. Жана ошондой эле учурдан пайдаланып, ушул жолдо жүргөн жол жүргүнчүлөрүнө кайрылып өтөт элек. Ушундай бир жолдо жүргөндө жолдун эрежесин сактоо менен ушул таштанды таштоочу жайларга төгүшсө. Ишембиликтин алкагында бир катар район аймагындагы ички арыктарды оңдоп түзөө жана суу өткөрүүчү түтүктөр дагы коюлууда. Мындан сырткары Каракол мамлекеттик жаратылыш капчыгайына май айлары менен 7 гектар жер аянтына көчөттөрдү отургузуу дагы пландалууда. Бүгүн улуттук тазалык күнүнө карата Каракол, Ак Суу, Түп жолунун тегерегин тазалоо иштери жүрүп атат. Биз өзүбүздүн коллектив менен келип, биз өзгө берилген жерди тазалап атабыз. Мындан тышкары дагы Президенттин Жашыл Мурас алкагында азыр иштер жүрүп атат. 7 гектар жерге, Каракол капчыгайына 7 гектар жерге жерлер даярдалып, чуңкурлар даярдалып, ошо май айынын башында тигүү даярдалып атат. 7 гектар жерибизде Тянь-Шань карагайларын чоң 1 метрлик көчөт тигүү менен аяктайбыз буюрса. Андан тышкары дагы Каракол шаарындагы мекемелерге дагы ушул көчөттөр боюнча камсыздоо жүрүп атат. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 6 сентябрындагы номер 305 улуттук тазалык күнү жана 2023-2025 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын иштетүү жана натыйжалуу инфраструктураны түзүү боюнча иш-аракеттер планы жөнүндө ишембилик жарыяланган. Жанара Алмазбекова, Миргүл Жеңишова, Асылбек Касенов, Ак Суу районунан.